Мына аткезчилик боюнча аябай чоң маселе көтөрүлүп атат. Аткезчиликтин башында кимдер турганынан ким жоопкерчиликке тартылды? Кызматтан бошотуп коет экен да, бир 5 жыл, 3 жыл, 2 жыл иштеп ал дагы, анан чөнтөгүңдү толтуруп ал дагы, анан мен сени издейм, анан сен качып кеткен болосуң, же болбосо мен сени кызматтан бошотуп коем, анан таарынба, үйүңө барып оокатыңды кыла бер. Бардыгы момундай болуп чийленип бүткөн. Президентиң болобу, өкмөтүң болобу, сотуң болобу, прокуроруң болобу, баары момундай болуп чийлешип бүткөн. Ошондуктан айтып атканым, парламенттин өзүнүн жүзү болгондо жарга алып келип коет да. Мына момундай келишимдерге кол коюп турсуз. Кандай дейсиз? Ал жооп берсин. Же болбосо Атамбаев айтты, ошол Бишкек жылуулук борборуна бүт бардык келишимдерге Жээнбеков жана анын командасы жооп берет деди. Уктуңузбу ушуну? Бүтүндөй дүйнөгө жар салып айтты го. Эгер ошондой айткандан кийин тиги киши таза болгон болсо, сотко берүү керек. А журналисттер жазып койсо сотко берип эле баса калып жатып атпайбы? А бул деген өтө оор кылмыш. Бул 386 миллион доллар бир. Экинчиден аны кайтарууга келгенде $0,5 миллиард жакын карыз. Ушул $0,5 миллиард доллардын Кыргыздын казынасына, Кыргыздын келечегине, Кыргыздын тагдырына балта чапкан ушулар деп ачык айтты. Жээнбеков жана анын командасы деп. Бирок сөзүңүз каралды, Жээнбековдун тиешеси жок экени белгилүү болуп атпайбы? Себеби ал 16-жылы, бул 13-жылдан баштап. Мен башканы айтып атам, Нурлан мырза. Эгер ошол тиешеси жок экени чындыгы эзи көкүрөгү менен ишенип турган болсо, жала жапкандыгы үчүн сотко бериш керек. Туура, ал башка сөз, туура. Бул негизги сөз. Ошондо кыргыз коомчулугу карап отуруп, анан жетекчилердин айткан сөзүнө, расмий бийликтердин айткан сөздөрүнө ошондо ишеним артып баштайт. Айта берет экен да булар бири-бирине ошондой жала жаап коет экен, шылтап коет экен деген түшүнүк болбош керек. Ал көчөдө жүргөн бир киши эмес да. Бул мамлекеттин кечеки жетекчиси, бүгүнкү жетекчисин $0,5 миллиард доллардай Кыргыздын тагдырына балта чапты деген маселе коюп атат.